Бейиш нуру. 2023 жылдын 6 февралы. Дүйнө жүзү суук кабар менен ойгонду. Бир боорубуз, жаныбыз, каныбыз болгон Туркия менен Сирия жергесинде өтө катуу жер титирөө болуп, өтө көптөгөн бир туугандарыбыз шейит болушту. Өтө көбү жарадар болушту. Өтө көп турак жайлар талкаланып жок болду. Баарыбыз бул каргашалуу окуяны көрүп, коркуп карап калдык. Жан дүйнөбүздү бир туугандык боор ооруу сезими басса, жүрөгүбүздү коркуу сезимдери каптады. Баарынын оюнда суроолор пайда болду. Эмне үчүн бул жер титирөөлөр болуп жатат? Бул суроого жооп беретинде зилзаланын акылмандуулуктарын изилдеп көрүүнү туура көрдүк. Рисале-и Нур тафсирлеринин сөздөр китебинде зилзала баяны аттуу тема бар. Ошол жерден учкай кеп кылып карап көрөлү. Эмне үчүн жер титирөөлөр болуп жатат? Азыр баарыбызга белгилүү болгондой, Шухуру Саласа, тагыраак айтканда ыйык деп эсептелген 3 ай башталган мезгил. Бул айлар Ражаб, Шабан, Рамазан айлары болуп, мусулмандар үчүн сооптуу, берекелүү айлардан. Мисалы, быйыл бул ыйык 3 ай 23 январда башталды. Ушундай ыйык айлар башталган бир олуттуу мезгилде мусулмандардын ар кандай бузукулуктарга аралашуусунун натыйжасында ушундай оор абал ишке ашты, жүзөгө ашты. Айрыкча дал ошол жер титирөө болгон жерлер пайгамбарлар өрөөнү деп аталып, тарыхта көп пайгамбарлар жашап өткөн. Андан сырткары миңдеген, атүгүл миллиондогон аалым, олуялар жашап өткөн бул чөлкөмдөрдө. Ушундай куттуу жерлерде жана ушундай куттуу айларда ар кандай бузукулуктардын ишке ашуусу зилзала сыяктуу апаатты натыйжалады. Мурдагы жер титирөөлөр деле дал ушул сыяктуу мүнөздө болуп саналат. Макул, күнөөдөн улам жер титиреп жатыптыр. Бирок батыш өлкөлөрүн карай турган болсок, адамдын акылына келбеген күнөөлөр аткарылып жатат. Эгерде күнөө болгон жерлерде зилзала болушу керек болгондо, анда батыш өлкөлөрү талкаланып жок болуп кетиши керек эле да. Эмне үчүн ал жактарда эч жер титиребейт, алар жыргап эле жашап жүрүшөт. Тескерисинче дал мусулмандар жашаган жерде жер титиреп жатат. Жооп. Чоң кылмыштардын жазасы чоң сотто берилгендей эле, кичинекей каталардын жазасы да кичинекей эле жерде, чөйрөдө берилет. Мисалы, бир айылда бирөө тоо курдаса, ошол жердеги аксакалдар эле чечип коет. Ал эми ошол эле киши ошол эле айылда бир нече кишини өлтүрүп койсо, аны райондук же облустук, атүгүл республикалык деңгээлдеги сот өкүм чыгарып жазалайт. Дал ушул сыяктуу эле капырлардын кылмыштарынын күнөөлөрүнүн көпчүлүгүнүн жазасы улуу сотко, хашырга, акыретке калтырылууда. Себеби алардын күнөөлөрү ушунчалык чоң болгондуктан, бул дүйнөдөгү кандай жазанын түрүн берсең да, жуулушу, тазаланышы кыйын. Мисалы, бүткүл СССР боюнча 40 миллион, ал эми Кыргызстан боюнча 120 миңдей адамды репрессиялап жок кылган Сталиндин күнөөсүн бул дүйнөдөгү кайсы жаза жазалай алат, тазалай алат? Ошондуктан алар чоң сотко калтырылып жатат. Акыретке калтырылып жатат. Ал эми мусулмандардын күнөөлөрүнүн жазасынын көпчүлүгү бул дүйнөдө берилүүдө. Себеби Аллах бизди сүйөт. Толук ыйман келтирген, акылы ордунда болгон момун мусулмандан күнөөлөрүңдүн жазасын бул жакта тартып акыретке таза ойдон кетүүнү каалайсыңбы, же бул дүйнөдө жыргап жашап, бирок акыретте жазаланууну каалайсыңбы деп сураса, албетте, бул дүйнөдө эле жазамды өтөйүн, акыретке болсо таза ойдон эле кетейин дейт. Туурабы? Себеби акыреттеги жаза, Аллахым өзү сактасын, өтө оор. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде дүйнө момундар үчүн зындан, капырлар үчүн бейиш деп айткан. Сыртынан карасаң бул хадис адамды үмүтсүздүккө жетелей турган көрүнөт. Бирок бул жерде да жогорудагы акыйкатка алып барган улуу акыйкаттар бар. Ооба, зындан бул жаза өтөй турган жер. Аллах момун кулдарын сүйгөндүгү үчүн алардын кээ бирки билип билбей кетирген катачылыктарын, күнөөлөрүн бул дүйнөдө тазалап акыретке таза ойдон алып кетет. Хадисте ошондуктан бул дүйнө момундар үчүн зындан деп айтууда. Ошондуктан кээде мусулман чөлкөмдөрдө зилзала сыяктуу апааттар ишке ашып, момундар кыйналып калууда. Капырлардын болсо Аллахты четке кагуу деген сыяктуу өтө чоң күнөөсү болгондуктан, акыретте аларды чынында тозок күтөт. Себеби күнөөсү оор болгондуктан, бул дүйнөнүн жазасы алардын күнөөсүн жууй албай калат. Бирок алар капыр болсо да, кээ бирки жакшы иштерди аткарышкан.
балким кайрымдуулук кылган же бирөөлөргө жардам берген. Алардын бул кылгандарынын акысы бул дүйнөдө берилет. Себеби Аллах адилеттүү. Алардын акырети тозок болгондуктан кылган жакшы иштеринин акысын Аллах бул дүйнөдө берет. Ошондуктан капырлар үчүн бул дүйнө бейиш делинген хадисте. Хадистин дагы бир мааниси мындайча: момундардын акыреттеги бейишине салыштырмалуу бул дүйнөсү миң жакшы болсо да зындан сыяктуу. Ал эми капырлардын акыреттеги тозогунун алдында бул дүйнөлүк жашоосу канчалык оор болсо да бейиш сыяктуу. Демек, момун миллиардер болсо да акыреттеги бейиш жашоосуна салыштырмалуу бул дүйнөдөгү жашоосу зындандагыдай, ал эми капыр кедей болсо да акыреттеги аны күтүп турган тозокко салыштырмалуу бул дүйнөдөгү жашоосу бейиш сыяктуу экен. Ошондуктан момундар үчүн зындан, капырлар үчүн бейиш делинген экен хадисте. Макул. Момундарга кээде кичине күнөөлөр үчүн жазалар берилет экен. Анда эмне үчүн күнөөсүздөр, өтө такыба заттарда, бул сыяктуу зилзалада жапа чегүүдө деген суроо туулат. Анфал сүрөсүнүн 25-аятынын маанисинде Аллах ушундай деп жатат: Залымдарга гана тийбестен, күнөөсүздөргө да тие турган бир балээден сактангыла. Бул дүйнө сыноо майданы, тажрыйба майданы, сунуштоо майданы. Сыноонун эң чоң сыры бул акыйкаттар парда артында болушу керек. Кандайча? Мисалы, мугалим тесттин жообун тактага жазып коюп туруп, анан сынак алса адилетсиздик болуп калат. Мындай ыкма сынак эрежесине терс келет. Эң мыкты окуучу менен эң начар окуган окуучунун деңгээли бирдей болуп калат. Дал ошол сыяктуу эле зилзалада такыбалар, диндарлар, аалымдар аман калып, ал эми күнөөкөрлөр өлүп кетсе, анда бул сынак эрежесине терс келип калат. Натыйжада баары кааласа да каалабаса да айла жок намаз окуп динге мажбур кирип калышат. Натыйжада Абу Бакыр менен Абу Жахилдин даражасы бирдей болуп калат. Бул сыноо эрежесине терс келет. Ошондуктан бале баарына тегиз келет. Ошол эле кезде напсине азгырылып күнөөгө батып жүргөн бир туугандарга эскертүү бербеген биз мусулмандарда да күнөө бар. Жасалып жаткан күнөөнү эскертип түшүндүрүп токтотпой коюу менен биз ошол күнөөгө ыраазы болуп көз жумуп жатабыз. Биз да шериктеш болуп жатабыз. Мисалга алсак, Бишкек шаарыбызда да учурда адамдын акылына келбеген күнөөлөр жасалып жаткандыгы баарыбызга маалым. Ошол күнөөлөрдү токтотууга аракет кылбагандыгыбыз үчүн биз да жоопкербиз. Ошол күнөөлөргө кандайдыр бир деңгээлде үлүшкөрбүз. Эгерде эртең Аллах сактасын, күнөөлөрдүн артынан бир кырсык боло турган болсо, биз да ошол күнөөлөрдү токтотпогондугубуз үчүн жазаланабыз туугандар. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу боюнча күнөөнү же кол менен, же тил менен токтотушубуз керек эле. Эч болбосо жан дүйнө менен ошо күнөөкөрлөрдү ойлонуп аларга кыжаалат болушубуз керек эле. Биз тилекке каршы көп нерсе анти албай жатабыз. Учурда көчкүдөн каза болгондор Түркияда 18 миңден ашты. Ал эми Сирияда болсо 3 миңден ашты. Бул сандар күн өткөн сайын дагы да артууда. Бул өлгөндөр иншалла шейит болуп саналышат. Себеби көчкүнүн урандылардын астында калып каза болгондор шейит болуп саналат деген маанидеги хадис бар. Ал эми Бакара сүрөсүнүн 154-аятында болсо шейиттер тууралуу Аллах мындай дейт: Силер Аллахтын жолунда өлтүрүлгөн адамдарды өлүктөр деп айтпагыла. Андай эмес, алар тирүү, бирок силер муну сезбейсиңер. Экинчиден, талкаланган үйлөр болсо садака өкүмүндө өтөт. Демек, баары бир күнү талкалана турган өтүүчү болгон үй жайыбызда түбөлүктүү турак жайга айланат экен иншалла. Аллахым бүткүл шейиттердин шейиттигин кабыл кылсын. Жарадар болгон бир боорлорубузга тез арада шыпаа берсин. Шейиттердин жакындарына Аллахым сабыр, күч-кубат берсин. Бул күндөр да өтөт иншалла. Алдыда чымчыктар сайраган, жаркыраган күн нуру төгүлгөн, барчылыктагы кенен бакубат жашоо келатат. Дүйнө жүзү боюнча мусулмандардын бактылуу доору башталып атат, же башталды десек да болот. О менин бир тууганым, эч сарсанага батпа, үмүтсүз болбо. Бул доор биздин доор болот иншалла. Азыр туркиялык жана сириялык боордошторубузга акчалай жардам көрсөтүүбүз абзел. Себеби 1911-жылкы өлкөбүздүн түндүк тарабында болуп өткөн жер титирөөдө түрк боордоштор чоң жардам беришкен. Деги эле түрк бир туугандар дайыма биринчилерден болуп жардам колун сунуп келишкен. Биз алардын кылган жакшылыктарына жооп иретинде жардам бербейлиби? Жакшылыгын кайтарбайлыбы? Ар кандай улутчул, ичи тар, каразгөйлөрдүн караңгы пикирлерине көңүл бурбайбыз. Түркиялык түрк, сириялык араб боордошторго жардам колун сунабыз. Ким жардамдашам десе, төмөнкү эсеп номерлерге которсоңуздар болот.
Ошол эле кезде момундун эң күчтүү куралы дуа демекчи. Дуаларыбызда дайыма ал боордошторубузду эстейбиз, дуа кылабыз. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.